Куткаруучу Бектур Шамшиев бүгүн да иш үстүндө болду. Таңзаардан Ош шаарынын Амир Түмүр районунда турак үйдөн өрт чыкканы тууралуу кабар келген. Куткаруу кызматы тез арада жетип барды. Өрт өчүрүү топтун башчысы Бектур Шамшиев баштаган бригада алоолонгон тилсиз жоону өчүрүүгө киришти. Айтымында өрт турак үйдүн боекторду сактоочу кампасынан чыгып, куткаруучуларга да чоң коркунуч туудурду. Ага карабай өз жумушун кооптонбой аткарып, кампага кирип, жалынды өчүрүүнүн аракетин көрүштү. Бул бир эле үй болгон, ошо кампаларында машина жана боек сакталуучу бөлмөсүндө чоң ошо жактан өрт чыккан да. Ошо өрттүн немеси ал бензинге окшоп кетет да, краскачы, крас составында ошо бензин немелери бар. Ошого байланыштуу биз 3 көчүрмөнүн эсебин чыгардык. Азыр өзүнүн немесини алдык, курчоого алдык азыр. Курчоого алып өчтү уже. Бул биздин куткаруучу каармандын бир эле иш күнү. Акыркы убактарда тилсиз жоо кырсыгы тынымсыз жүз берүүдө. Аны өчүрүү жана адам өмүрүн сактап калуу куткаруучу үчүн маанилүү. Кандай кырдаал болбосун өмүрүн тобокелге салышат. Антпесе адамды куткарууга мүмкүн болбой калат. Бул жакка чалуулар түшкөндө эле бизге уже коркунуч да. Уже ал жерде кайсы нерсе күтүп турат. Может, жарылуучу нерсе, биз эч нерсени билбей барабыз. Баргандан кийин эле адамдар болуп калышы мүмкүн, кооптуу болуп калат. Же бул бөлмөсү күйүп атса, бул бөлмөсүнөн өтө албай, бул жакта адамдар болуп калышы мүмкүн. Вот ошого биз өтө риск да биздин ишибизчи. Рисковать этип эле кирбесең, риск кылбасаң бул иш менен неме кыла албайсың да, куткара албайсың. Куткаруучу Бектур Шамшиев өрт өчүрүү кызматында 10 жылдан ашуун эмгектенип, учурда Ош шаардык өрт өчүрүү кызматынын ыкчам нөмөт башчысы. Бул арада ал жүздөгөн түрдүү кырсыктардын кесепетин жоюуга катышкан. Өткөн жыл соңунда ажатканага түшүп кеткен 3 жашар баланы аман сактап калган. Ошо баланын өмүрүн сактоо болду да биздикичи. Анан жиркенүү андай жыт деген андай жок болуп калат экен андай жердечи. Уже баланы көрүү эле бул жакта. Биз жардам бербесек, бизден жардам неме болуп атат. Ошо өзүм түшүп кеткенмин ал жерге. Ал жерден өзүм түшүп, баланы алып чыгып берип, тез жардам кызматына бергенбиз. Өзү сүйгөн кесибинин ээси болуу куткаруучу үчүн чоң сыймык. Кырсыктан адам өмүрүнө зыян келсе, кабыргасы кайышып, жүрөгү ооруса, куткарып жардамы тийген учурда эң бактылуу сезимдер болот деп кубанат. 230-205. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.